Террористтик топ чегара постуна куралдуу чабуул жасап, чегарага жакын аймактарды басып алууга аракет кылды. Алар чегарадагы аскер кызматкерлерине курал колдонуу менен кол салып, жоокерлерди жарадар кылды. Душман чабуулунан жер кыртышына зыян келип, химиялык жана биологиялык кооптуу абал түзүлдү. Бул конфликттен улам жерлерде өрт чыгып, карапайым элге кооптонуу жаралды. Мамлекеттик чегара постуна кокустан салынган кол салууда душман күчтөрүн белгиленген тартипте биргелешип жок кылуу боюнча тапшырма ишке ашты. Тактап айтканда, күч түзүмдөрү жана мобилизацияланган запастагы жоокерлердин күч аракети менен куралчан душман топ толугу менен жок кылынды. Ошондой эле машыгуу учурунда кооптуу аймактагы жашоочулар эвакуацияланып, жарадар болгон жоокерлерге биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү. Албетте, бул ыктымал кооптуулукту алдын алуу чаралары болчу. Күч түзүмүнүн кызматкерлери алдын ала түзүлгөн жогорудагы сценарийдин негизинде аскердик машыгуу ыкмаларын практика жүзүндө көрсөтүштү. Коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 аталышындагы аскердик машыгуу 26 майда министрлер кабинетинин атайын буйругунун негизинде өттү. Биргелешкен командалык штабтык жана мобилизацияланган машыгууларынын активдүү фазасы Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүнүн ок атуу таласында жана Жалал-Абадтын Алабука районундагы 30-670 аскер бөлүгүнүн ок атуу таласында өткөрүлдү. Шаардык мэрия тарабынан ушул биз личный составты көтөрүп, приказ түшкөндөн баштап машыгууларды өткөрдүк алгач. Андан кийин ушул түнү бою, 2 күн бою биз бүт страт объектилерге личный составты биздин офицерлер курамын, ошондой эле солдаттарды жайгаштырдык. Бардыгы штаттык режимде өттү. Шаардык мэрия жана биздин военкомат, резервный рота кайсы күн болбосун резервдик ротаны көтөргөнгө даяр. Иш-чаранын жүрүшүндө Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери, Ош облусунун Ноокат районунун резервдик батальону, Ош шаарынын резервдик роталары, Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин атайын багыттагы шер отряды, УКМКнын чегара кызматынын атайын багыттагы бөрү отряды, Саламаттык сактоо министрлигинин бөлүмдөрү согуштук кырдаалда биргелешип аракеттенүүнү практика жүзүндө көрсөтүштү. Кыскача көрсөтүп кеттик. Негизи 3 күндөн бери бул иш-чаралар өтүп атат. Бүгүн биз ушул 1 сааттын ичинде кыскача эмне иш-чаралар өттү буга чейин, кандай иш-чаралар өтүп атат деген аракет кылдык, ошону көрсөткөнгө. Бүт акимдерге, бүт жергиликтүү башкаруу органдарга, күч түзүмдөрүн башкаруу органдарга айттык. Ушул машыгуу даярданып атканда, өткөрүп атканда кандайдыр бир эгерде кемчиликтер чыкса, ошолордун баары сунуштар берилет деп. Керек болсо, ошол тиешелүү мыйзамдарга болобу өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ошого муктажбыз. Анткени дагы бир жолу айтайын, кырдаал ордунда турбайт экен, ар дайым жылып турат экен. Ошентип, Коргоо министрлиги Ош жана Жалал-Абад облустарында 24 майда баштаган аскердик машыгуулары 3 күнгө созулуп, бүгүн жыйынтыкталды. Машыгууда стратегиялык объекттерди кайтаруу жана коргоо уюштурулуп, резервдик бөлүктөрдүн күчү менен блокпосттор коюлду. Мындан улам Ош шаардык мэриясы кала тургундарын аскерлерден жана техникалардан чочулууга негиз жок экенин, бул жөн гана машыгуу болоорун эскерткен. Кошумчалай кетсек, былтыр апрелде ушундай эле аскердик машыгуу Баткен облусунда коопсуздук 2021, калыптандыруу 2021 аталышындагы ири масштабдуу машыгуулар өткөн. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, К-медиа жаңылыктары.